Tarık Polat. 40 sekund kaldı. Azamat. Aldıdağız. Bir round bunlar. Bir round. Молодец. Жеке тренери барса, аябай жакшы болмок да. Өзбекстандык маштыруучуга чыгарганына бизге аябай ыраазымын. Рахмат. Мунарбек. Алла. Азамат ура бер дагы. Ура бер чыгарма. Söz men айтып бере албайм. Чынын айтканда Мунарбек менетимди актады. Ошол. Азамат! Ошолубуз керек да. Ой, молодец. Өтө жакшы өтүп атат. Дал ушул рингте секунданттын ролу канчалык? Ошол Мунарбек окуучум мен жанында турсам аябай жакшы болмок да. Бул бундай ийгилик. Бир эле эгемен мамлекетте эмес, СССР малында деле болгон эмес. Урматтуу Супер ТВнын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга ордолош эргесинен салам айтабыз. Аты жөнүм Кадимет Данеров. Бүгүн биз жалпыңыздарга кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбек уулунун беттешин жалпыңыздарга тартуулайбыз. Интернет желесинде буга чейин дал ушул машыктыруучусунун видеосу тарган. Бүгүн дал ошол энса менен дагы жалпыңыздарга беттеш башталганга чейин маекти тартуулайбыз. Бүгүн сонун беттеш болот деген ишеничтебиз. Мунарбек Сейитбек уулуна бир гана иликтер каалайбыз. Азыр бул жакта агай окуучусун экран артынан көрүп, өзү толкунданып, ары басып, бери басып жүрөт. Ошондой эле бул жакта агайдын залда чогуу баягы машыккан окуучулары, ошондой эле жакындары келип отурат. Жалпыңыздарга маекти тартуулайбыз, биз менен бирге болуңуздар. Азыр агай айтып калды. Түндө уктап жатсам эле эртесин ойгонсом интернет желесинде тарап кетиптирмин депчи. Мен тамашалап калдым, ага хит болуп аткан турбайсызбы депчи. Дал ушул интернет желесинен видеосун көрүп атасыңар. Бүгүн биз амандашып отурабыз. Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Ошондо видеодон айтып калды, 20 жылдык мээнет депчи. Ушуну баса белдеп айткым келип атат. 20 жылдык мээнет, маңдай тер. Эмоциялар менен бөлүшөбүз. Азыркы учурда жанымда турган инсан бул Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Беканаз Султанбаев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы Кудай шүгүр. Өзүңүз толкунданып турасыз? Жок, толкунданбай, спокойно. Ары басып, бери басып, эмне болуп болду экен азыр окуучум, кандай кылат болду экен депчи. Кудай буйрса ишенип турабыз, утат деп. Үмүт кылып атабыз, Кудай буйрса. Бүгүн беттешти көрөбүз агай. Беттешке чейин жана интернетте таралган видеоңуз боюнча кеп калчы. Ал видео кантип тартылып калган, ким тарткан, кайсыл жактан көргөнсүз? Мен өзүмдүн үйүмдө баягы временкада отуруп аябай мындай болельщик болуп, мындай болельщик көрмандык кылып атсам, кызым келип 3-чү раундтан тартып койгон, 3-чү раундтан тартып туруп, анан кийин ошол видеону алып туруп мен WhatsApp-ыма сүйүндүм, аябай кубандым. Себеби бул тарыхта биринчи жолу болуп атпайбы? Болгондуктан кубанып, баягы сөздөрүмдү жазып, Мунарбек менетип мактадың деп туруп WhatsApp-ка киргизип койсом, Чикагодо Басызбек Баратов деген боксер инибиз бар. Ал ошол жерде көп мындай кыргыздарга жардам берип келе жатат. Ошол видеомду сурап, агай видеоңузду көрүп ыйлап бердим деп WhatsApp-тан, статусунан көрүп ыйлап бердим. Ушул видеоңузду эгер уруксат берсеңиз, бербейсизби, мен Instagram баракчама музыканы коюп жүктөп коеюн дедим. Макул деп жиберип койдум. Где-то бир түндө жибергенмин. Эртең мен ойгонуп турсам, уже өзүң айткандай бүт сайттарга таркап кетиптир. Ошол. Мындай сиз үчүн, жеке машыктыруучу үчүн 20 жылдык мээнетти ушул жерден айтып атасыз. Чындап эле мен өзүм көргөндө денем мындай титиреди да. Эмне ушундай бир калтырак басты, сиздин көз жашыңыз, сиздин сүйүнүчүңүз жалпы өзүңүз үчүн эмес, жалпы кыргыз эли үчүн аябай сыймык десем болот да. Сиздин сүйүнгөнүңүз, кубанганыңызчы. Андан кийин мындай интернет блоктарында ушундай маалымат чыгып кетти го. Неге машыктыруучусу барган жок депчи?
Эми бул жерде мен акырына чейин барам деп эле жүргөнмүн. Бизге март аккредитация бүттү дейт, бирок биз март аккредитация бүтсө биз бул лицензияны майдын аягы июндун башы утуп атабыз. Ошол путевканы утуп келгенде эле ошол Таиландта мен уктум. Сен бара албайсың деп ноктун адамдары айтты, бирок көңүлүм муздай түштү. Ага карабай ошко келип, бул жерден керектүү тийиштүү документтерди топтоп кат жазып НОККо бардым. НОККта ушул суроону жоопту айтты. Мартта эле аккредитационный жабылган, сен уже бара албайсың деп айтып койду. Эми калганы эми билбейм, табышмак да мага. Мисалы, чынын айтканда, жолун тапса боло эле деп ойлойм да менчи, себеби ошол башкы машыктын жанында дагы ошол Мунарбек окуучум мен жанында турсам аябай жакшы болмок да. Бул 4 жылда бир болчу олимпиада. Бул мына өлкөбүздүн баякындай намысы. Анан ошол жерде агайы жок, жакшы ушул өзбек туугандар бар экен, бизге жардам берип, ошол жерде жоктугубузду билгизбей жардам берип аткан. Бирок бул деген өлкө намысы да. Өзүбүздүн агайы турса аябай жакшы болмок. Мен өзүм жеке көз карашым. Өзбек тууган демекчи, интернет желесинде дал ушул секундант болгон өзбек баштыруучусу турду го. Анан кандай болот экен, эмне болот экен, ошону көргөндө мисалы жүрөгүңүз эле сиздикичи? Мен жылыды бир чети. Мен бир чет жылыды, бир чет ошол рингде желпип аткан ошол мен деп эле өзүм элестеттим, чынын айтсамчы. Ушундай кылып, эми элестет өзүң, 20 жыл баланы маштырдың, көп жака жетип мындай тарбияладың, аябай кыйынчылыктарды көрдүк биз. Биринчи тренировка башталганда чөнтөбүздө акча жок, мээлейлер жок, аябай кыйынчылык көрүп баштаганбыз да. Турнирлерге барайлы десек, финансы жок, ар кимден акча сурап, ушинтип баланы өстүрдүк. Андан кийин эми жемишин алайын дегенде, эми насип болбоду, мен өкүнбөйм, ичимге доом жок, бирок ичимен бир аз кичине обидно болду, конечно, мындай капа болдум. Капа болуп жүрдүм, кыйлам, Ошто бир айча өзүмө келе албай капа болуп. Барбайсың деген уккандан кийин, Уккандан кийин. Бирок кат менен дагы бардым мен ошол НОКТун президентине Садыр Мамытовго. Берсем ушул сөздү айтты, мартта бүткөн бегенабыз. Эми кыла албайбыз деп койду. Бул жерде эми суроолор көп да. Мартта бүткөн болсо, бул жерде эми сөздү көбөйтпөй эле коеюн. НОККода суроолор аябай көп, мейли аларга да иштерине ийгилик. Балким кийинки олимпиадаларда ушундай бир маселелер, нюанстарды алар чечишет деп ойлоймун. Өзбекстандык маштыруучу боюнча бир аз сөз бериңиз. Өзбекстандык маштыруучуга чыгарганына бизге аябай ыраазымын, рахмат. Мен мисалы ошондо деле айтканбыз биз, 2 адам барыш керек деп, главный тренер дагы айткан, Данияр ака. 2 адам барыш керек, бир адам бегенас рингке кирсе, мен сыртта бул жерде капа жууп турам дегенде, айла жок, жабылды деп эле ошолго такап туруп алышкан да, ошол марттагы бүттү деп. Мен биз ошол путевканы утканда аябай ушул путевка бизге өтө оор келди да. 6 бой менен 6 бой өткөрүп алдык. Утуп 6 бойду. Именно ошол полуфиналда биз Индияны утканбыз. Индияда билесиңер 1 миллиард 300 миллион адам жашайт. Кыргызстанда 7 миллион. Ошол Индияндан 1 миллиард 300 адамдан тамдалып келген адам мушкерди согуп туруп биз Кудайым бизге путевка берди. Сүйүнүп турганыбызда кийин жатаканага кирсем, сен барбайсың деди. Сүйүнгүчүмө кайрадан өкүнүч болуп, ошондон уже баштап бир аз ызаландым. Бирок мына баякы капа болуп жүрсөм, бир жакшы бир досум бар, мына Динге бекем, ошол чалып туруп, досум, эч капа болбогун, сага бир сырды айтайын дедим. Не сыр ал, айтчы досум десем, эсиңен чыгарбагын, Алла Таала бир эшикти жапса, артынан башка эшиктерди ачып коет. Бул жакшылыкка деп койду эле, бул дагы жакшылыкка деди эле. Макул, рахмат дедим да, кийин мына Мунарбек полуфиналга чыккандан кийин ошол досумдун да сөзүн эстеп алып аябай көзүмө жаш келди. Турусун айткан экен. Кайсыл эшик ачылды деп ойлойсуң агай азыр? Азыр эми мен үчүн балам полуфиналга чыкты. Бүт Кыргызстан тааныды, тарых болду. Бир жагынан мисалы мен жөнөкөй эле маштыруучумун да. Өзү айтмакчы, бир күндө эле эми балам менен кошо мен дагы атымы Алла Таала кадыр баркыбызды көтөрүп койду, даражабызды көтөрүп койду да. Ушинтип элестетем, эсептейм мен. Дал ушул рингде секунданттын ролу канчалык? Секунданттын ролу өтө чоң. Боксташ, мушташ келгенде балдардын колдору, путтары аябай талыйт. Ар бир ушул мышцаларды укалап, калыбына келтирип, аябай 1 мүнөт убакыт берилет да. Ошол маалда чачык желпип, беттерин сүртүп арчып, анан кийин
бир 15-20-25 секунд эң керектүү нерселерди подсказка кыласың, айтасың. Көп эмес, ушу керектүү нерселерди айтасың, көзүнө карап, баланы ойготосуң, всё турат, айтканыңды аткарат. Мисалы Мунарбек ошондой. Мен секундант кылганда полный айтканды атидо аткарат да. Анан балага мындай кичине дагы дух берип жанында, жакшы мындай мактап туруш керек да ошол секунданттар дагы. Кээ бирки балдар мындай иштеп атса деле иштебейт азыр дей берсең, действительно иштебей коет да. Иштебесе деле мактай берсең, ошол бала ачылып кетет рингте. Демек секунданттын ролу чоң. Секунданттын ролу аябай чоң бул жерде. Мисалы ошол жерге башка улуттагылар мисалычы, эми бордош эле, мисалы Казакстан же болбосо Өзбекстан деген сыяктуу машыктыруучуларды киргизгенге мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк жок. Алар Өзбекстандан аккредитация алышкан. Ошол бизге жардам берип аткан Акмал биздин инибиз, старший тренер Өзбекстанда. Ошол алар Өзбекстандан аккредитациядан өткөн, а бул жерде уруксат бере берет. Ага биздин олимпийский форманы кийгизип туруп алып чыгышты. Кыргыз экен бейджиги болот, кирсе болот, кире берет да. Жардам бере берет. Бирок эми бул жерде улуттун намысы болуп аткандан кийин, конечно, мен бир нерсе неме кылбайм. Өзүнүн жеке тренери барса, аябай жакшы болмок да. Ошол главный тренер мен жеке тренер да жанында турса, бул тарых жаралып атат бул жерде. СССР малында дагы мындай олимпиададан медалдар келген эмес биздин боксерлордон. Ушуну баса белгилеп коелучу. Урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү, дал ушул бокс боюнча деги эле Кыргыздын тарыхында биринчи жолу олимпиадага жолдомо алган дал ушул агайыбыздын окуучусу Мунарбек Сейитбекұлы болуп турат. Телефон аркылуу чалып байланыштыңыз. Ооба. Баягы беттештен кийин эмнелер айттыңыз? Биринчи беттешин унутту, экинчи беттешин унутту. Ага чейин баягы сиз менен чалып агай эмне кылам же болбосо сиз деле Мунарбек биринчи атаандашың баланча. Анын баягы алсыз жактары ушундай. Сен ушундай тактика кылсаң утасың деген сыяктуу сизден кеңеш болду да. Мунарбек мынандай болот да, ар бир мисал мен залда колумда бир 100дөй бала болсо, 100 баланын тең 100 кыялы бар да, ар биринин психологиясы аркылуу. Мунарды мен 20 жылда уже полный билип бүткөнмүн. Бул бала көп айтпаш керек. Аз айтасың, бирок точно айтасың, ошону точно аткарып коет. Анан көп сүйлөй берсең, Мунарбекке жакпайт да, көп сүйлөгөн баягы немелерчи. Ошон үчүн айтып аттым, молодец, мындай иште, өзүбүздүн боксту көрсөт, өзүнүн Ош Азия спорттун боксун көрсөт, бүт кыргыз эли күтүп атат, сен олимпиада чемпион бол. Бол дагы, рахмат, макул, ушуну аткарам. Все болду. Анан детально көп кыла берсең, бала ашыкча көп жүктү алып алат да өзүнө. Ошого аз айтып коюш керек. Именно ушундай олимпиадада баланы көп загружать эте бербеш керек. Ал эми бизде азыркы күндө Мээрим Жуманазаровада күмүш бар. Ошондой эле 3 коло бар. Жоламан жана Үзүр Жусупбековдачы. Жакшы. Кудайга шүгүр, бүгүн утат деп ишенебиз. Окуучуңузга бир гана илтери каалайбыз. Анан ушундай мисалы чоң жоопкерчилик болгон үчүн да кээ бир учурда спортчулар мындай утулуп калышы мүмкүнбү? Психологик жактан мисалы сен алтын аласың дей берсе, ал ошол нерсеге мындай настрой кылып калышы мүмкүнбү? Мындай да, спорт деген бул постоянно утуп жүрө бербейсиң да, утуу дагы, жеңилүү дагы постоянно бири-бири менен ээрчип жүрөт, ар дайым жанындачы. Анан кээ бирки балдарды өтө эле макта бербеш керек да. Алтын аласың, сен уже олимпийский чемпионсуң деп боло элек делечи. Ал ошого настраиваться этип алат, анан кийин өзүн бош таштап коюп, уже боло элек, бирок бош таштап туруп, кээде ошол адамдардын айткан сөздөрү дагы таасирин тийгизет да, мондай. Баягындай кандай десем, ошо бала бир аз бошошо түшөт. Ошондой дебеш керек да. Лучше аракет кыл. Аллах буйрса, жеңиш сенде болот деп мындай жакшыраак настройлооду бериш керек балага. Мунарбектин азыркы алдыдагы беттеше турган атаандашы кандай? Аны билесизби? Эми ал атаандашын билебиз, ал өзү Кубадан келген легионер, Болгариянын атынан чыгат. Кудай буйрса, утабыз аны дагы. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, азыркы учурда беттеш башталарына бир канча мүнөттөр калды. Келген сагай ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү ушул жарым финалдык таймашууда жараткан Алла ушул Мунарбек окуучубузга күч кубат берип, жеңиш берип, финалга чыгарсын. Мунарбек! Алла! Ош Азия боксын көрсөт. Dünya çempiyonatlarında kolay medal tağında
Бар екен біз болельщиктер. Давай. Bunlar. Ошондой эле Олимпиада оюндарында медаль уткан биринчи спортчу. Бирок муну менен гана чектелбестен ал Олимпиада оюндарынын тарыхында алтын медаль ута турган биринчи кыргыз спортчусу болуп калышы болуп ыктымал. Ал үчүн 2 кадам калды. Биринчи тоскоолдук мына экраныңыздарда дал ушул мушкер тоскоолдук болушу ыктымал. Хавьер Ибанес. Түбү кубалык мушкер сөз түрдө билет кубалыктардын артыкчылыгын десек болот. Бирок бул Хавьер Ибанес учурда Болгариянын атынан чыгып, Болгариянын бокс мектебинен тарбияланып калды десек дагы туура болот. Мунарбек Сейитбек уулунун басып өткөн жолуна токтолуп кетели. Андан соң ал Болгариянын атынан чыгууну туура көргөн. Анткени Болгариянын улуттук құрама командасынын башкы насаатчысы кубалык экенин Келтірбе, алыстан. Мына Европа оюндарында At, солыңмен атпай ойна. Топ, жақсы, чоқы. Чик көткөр, азама. Топ, жоқ. Чоқылай бер, алдым қол. Алдап тұр, алдап. Шамдак айлыгын беттештин башында айтканбыз. Келтірбе, жаныңа, келтірбе. Сөз түрдө салкын кандуу. Урдың өткөрүп бердиң. Топ, чоқылай бер, солмен ойнай бер. Жакшы түшүнөт. Жақсы. Азамат. Ушундай эле ишке керек мунар. Алда, солмен, алда. Таштанып келет, тарт оң дем. Жақсы, келтірбе. Аттан оңдула сразу. Хорошо. Өтө зор. Ойнат. Молодец. Ушул иш болуш керек. Туруп кала мунар, турба. Жок, турба, алыстан. Кичталсыраак тур. Кичталсыраак. Азамат. Ой, терер, сайыр, солдоңду. Жакшы, башталышы. Ой, молодец. Эки жакка жылыш керек, мунар эки жакка бутуңда. Мына ошол аналык сактап Хавьер Ибанести. Жакын. Келтирбе, тартып эле сразу басып кет. Чоклай бер солду. Азамат, оңдула арттан. Жакшы. Бул жакта Азамат. Керебер тертес очкону. Хорошо. Жакшы. Улуттук құрама команданын башкы башкаруучусу. Сез, соперниксиз. Да, ушул турнирге. Чоку солмен. Сайыр солду. Ата бер, улай бер, турба. Да улай эми. Азамат. Ошону керек так. Ой, молодец. Өтө жакшы өтүп атат. Ушундай эле иш, мунар ушундай эле. Көбүттү жана. Чакырдың тарты кайра урдук сразу. Чок сол. Таштанат. Оба, жакшы. Билесиң, Азамат. Жарда ура бер. О жерден ура бер дейм. Азамат ура бер дагы. Ура бер чыгарма. Ай, молодец. Так. Азамат, бизге келиш керек азыр. Чечимди. Бүтөңгө Рокко. Кала шот. Бизгеби? Көрүнбөй татко. Az görelçi. Жақсы. Азамат. 3-2. Мунарбек Сейитбек. Мунар, эми тез етіш керек. Тезірак, сол менен постоянно ор. Урдың тартың қайра ор. Жақсы. Молодец. Topta күшті, topta. Ушул жерден бираз. Жақын келбе деймчи. Кенчке барган учурда эс алып, жана андан дары. Оба, жақсы. Ошондо алсын. Мунар бутуңда жеңил işte. Жеңил аты. Азамат. Да кош. Азамат кош. Ачык уруп атат. Көз ачык уруп атат. Аттагат. Ой, молодец. Азамат жақсы. Турба кол көтөр. Мунар бутта. 1 minut Munar, 1 minut. Жақсы. Бізге келіш керек. Есалдыр Акмел. Ова бер Акмел. Çaçıktı celpe. Молодец. Esal, Munar esal, az esal. Esal dur, жақсы. Esal. Akırkı round kaldı, akırkı. Жақсы деп атасың. Өзің боксын көрсет бұрық. Бойынша Шүгірді мушкер болған емес 2008 Бейжіңде Асылбек Таласбаев 9-ші орынды иелеген. Бұл деген 8-ден финалда жеңіліп қалған дегеннен хабар береді. Екінші бөліктің жиынтығы 3-2.
Bir round bunlar. Bir round. Молодец. Жүгіреді hazır. Ойнатып қой, Мұнар. Құрды өткір. Мұнар ойнат ұр. Азамат. Мұнар жөн әлі. Мұнар ойнат. Жазылып тұрады. Қалған 4 қалыста 19-19. Демек, бұға чейінки Не болды? жиынтығы Не болды? жалпы есепке көп тартылды. Мұнар ойнат. Аға тирет не жоқ. Келеді. Ұр. Келдік. Азамат. Тасуал. Ай, молодец. Мұнар. Тарық болады. 40 секунд қалды. Азамат. Айландыр. Молодец, Мұнар, молодец. Авалды көзөмөлдеп тұрыш керек. Мұнар кеттік, тез. Мұнар, ошайся, сырыз. Тез. Молодец. Ұрсақ кеп қой. Ұрып қой дейм. Штеп қой. Ей, ұрып қой. 10 секунд, Мұнар. 10 секунд кеттік. Мұнар кетті, Қырғызстанға роғытат кеттік. İşte. Ұрып қой. Азамат. Дағы. Молодец. Tarık. Bizge. Победа. Uttu. Bunlar. Tarık. Pour la médaille d'or du tournoi olympique de boxe. Red corner. In red. Құрматтуу Супер ТВ-дан жалпы көрүүчүлөрү, Мұнарбек Сейитбекұлы буйруса финалга чыкты. Куттуктайбыз, бро! Келіңіз. Футболсына келіңіз. Футболсына эмоцияға келіңіз. Эмоцияны сөзмен айтып бере албайм. Алхамдулилlah, бардыгы жакшы. Финалдабыз. Не оттыңыз, акыркы мүнөттөрдө? Акыркы мүнөттөрдө аябай мындай толкундануу болуп кетти. Бирок Кудайга шүгүр, Аллахым жеңиш берди бизге. Финалдабыз. Буйруса! Эми кийинки беттеши белгилүү болду да. Анан эмне кылыш керек азыр Мұнарбек? Кийинки беттешке бурса кандай даярдык керек? Беттешке азыр телевидениядан өзүбүздүн көздөрдү ачпай турайлы. Чыгардандан кийин көрөсүңөр өзүңөр рингде Кудайбыз. Утабыз Кудай буйруса финал. Мұнарбек мээнетимди актады. Ошол финалга жакшылашты. Бардыгын мээнетин актады. Биринчиден Мұнарбек ушул даражага жеткирген ата-энесине рахмат. Шундай баланы бизге Кыргызстанга мына кубаныч тартуулап отурат. Ата-энесине чоң рахмат айтам мен. Урматтуу Супер ТВ-нын жалпы көрүүчүлөрү, буйруса алдыңкы убактарда дагы 10 августтан 11 августка караган түнү дал ушул Мұнарбек Сейитбек уулу финалдык беттешке чыгат. Жалпыңыздарга Супер ТВ телеканалынан финалдык беттешти дагы тартуулаганга аракет кылабыз. Мұнарбек мырза менен биргеликте чогуу бир залда машыккансыздар. Ооба, бир залда машыкканбыз чогуу. Өзү өтө жөнөкөй бала, өтө жакшы бала өзү. Ниетине жараша чемпион болду, Кудай кааласа утта сүйүнүп турабыз. Молодец. Биз эми чемпион болуп алтын учун тилейбиз эми. Буйруса. Биз Мұнар инибиздин чогуу бир залда машыккан агалары болобуз, инилери, достору турат бул жерде. Мұнар инибиз чындыгында өзүнүн мээнети менен, өзүнүн өжөрлүгү менен бардыгыбызды таң калтырат. Чындыгында көп мээнет кылат, көп талыкпай эмгек кылат.
И ошондой эле бул жерде мына биздин агайыбыз турат. Агайыбыздын дагы мээнети, эмгеги абдан чоң, баасыз. Учурдан пайдаланып агайыбызга чоң тазим, чоң рахмат айтып кетебиз. Агай, куттуктайбыз дагы бир жолу. Ушул мээнеттин үзүрүн көрө бериңиз. Келечекте буюрса мындан да көп олимпийский чемпиондор чыксын колуңуздан. Элдин улуун алып, элдин батасын алып, элдин улуу болуп жүрө бериңиздер агай. Рахмат. Агайдын колунан тарбия алгансыздар. Агайыбыз баардыгыбыз ушу агайдын колунан тарбия алып, агай эми бир эле бокс тармакта эмес, жашоодо акылдашып, насааттарын айтып, баардыгы эле көпчүлүгү тармакта бизди акылга салып, тарбиялап келет. Кудайга шүгүр ушу агайыбыздын эмгегин, үзүрүн көрүп биз да сүйүнүп жүрө берели. Колунан чыккан инилерибиз Олимпиада пьедесталын багындырып жүрө беришсин, кыргыз элин суктандырып. Чогум ашкан балдар, достор, келиңиз. Мунарбек мырзанын мүнөзү кандай? Азыр рингтен көрдүк биз. Баягы токтоо ар бир өзүнүн учурунда мындай пайдаланып удар жасаганга болушунча аракет кылып атты да. Өзү Мунарбектин мүнөзү токтоо, сиз айткандай эле дайым китеп окуп, намаздарын калтырбай окуп, такыба болуп жүрөт да. Кыскасы айтканда такыба бала болчу. Анан дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келип атат. Биз бүгүн күйөрмандык кылып келдик. Баарыбызга дагы кубаныч тартуулады. Агайыбызга чоң рахматыбызды айткыбыз келет бизчи. Анан Мунарбек досубузга ийгилик каалабыз келет. Мунарбек чемпион болуш керек иншаллах. Биз ишенебиз сага. Мунарбек Сейитбек уулу бул чогуу машыгып кичинебизден бирге чоңойгонбуз эми. Мунарбек досум токтоо мүнөзү, тилеген ой максаттарына буйруса ишке ашып не болуп келатат. Токтоо мүнөз өтө сабырдуу, мына сабырдын аркасынан, ушунча мээнеттин аркасынан ушул нерсе болуп атат. Агай менен Мунардын качанкы мына үмүтү, тилеги ишке ашты десем болот да. Ошол. Будем делать дуа и желаем только золота на руке. Только победа. Мунарбек бошобо, Мунарбек өзүнүн убагында иштетип мындай сүрөп турганыңыз чындап эле кубандырды. Анан тамагыңыз бүткөнчө мындай дем күч бердиңиз окшойт агай. Жанында болсоңуз андан дагы мындай жардам берсеңиз керек агай. Ооба, эми бул азыр өтө мындай тарыхый окуя болуп атат. Бундай ийгилик. Бир эле эгемен мамлекетте эмес, СССР малында деле болгон эмес. Олимпиадага катышкан кыргыз мушкерлер СССР малында дагы мындай финалга чыгып байгелүү орундарга илинген эмес. Кудай буйрса кыргыз элин куттуктаймын. Дагы токтобойбуз, аракет кылабыз. Кудай буйрса ушул дуа алып туруңуз да силер да ушул Мунарбек алтын алып келет деген үмүттөбүз, ишеничтебиз. Чындап эле жүрөк токтобойн деп калды. Акыркы мүнөттөргө чейин, акыркы секундага чейин чындап эле Мунарбек Сейитбек уулун колдодук, дем күч бердик. Экран артында отурган болсок дагы. Ошол урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргыз элим, жалпыңыздарды буйруса уулубуз Мунарбектин финалга чыгыш менен куттуктайбыз. Супер ТВ телеканалды ал финалды дагы алып бергенге болушунча аракетти жасайбыз. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.